Assalomu alaykum. Qandaysizlar? Assalomu alaykum tuğanlar. Abdullah Taşiyevich ketişkele bağ oturguzgulale dey ölet deysiңер. Abdullah Taşiyevich şunday bolsun dep kalayt da. Erte menen tursak, үйүбүздүн жанында şunday 1-2 kilometr şunday жап-жашыл бак болсо, мына ошол жерден эрте менен басып турабы, балдарыбыз менен басып. Азыр эмне кылып атышат? Бишкекте, Ошто дарактарды кыйып, 2 чоң көп кабаттуу үйдүн ортосун 10 метр, 15 метр калтырып эле үй куруп кетип атышат да. Бул бетонный джунгли болот да. Өлөт. Эртеге мына глобальный потепление келет ат. Жылдан жылга температура көтөрүлүп атат. Билбейм эми кандай кийин, кандай жашашат, ошону түшүнбөй атышат да. Күчкабайт этип эле бир жерге эле мына райондордун центрлерине мына мурдагыдай бышык кылып туруп ошо хрущевка 4 этаж үйлөрдү куруш керек. Хрущевка. Ошондой үйлөрдү куруп, квадратурасын чоң кылып, стеналарын болсо толстой кылып, өтө сонун кылып ошондой үйлөрдү салып, канализация киргизип, анан ошол үйлөрдүн ортосун эң эле жок дегенде араларын 100 метрден калтырып туруп, мына ушундай дарактарды отургузуп салыш керек да. Жап-жашыл болуп турса, эменин ортосу. Өзгөн, Нокат, Кызыл Кыя, Кадамжай, мисалы үчүн, Баткендин өзү, Кулунду, Исфана, биягы болсо Нарын, Атбашы, Актала, ошо бардык жерлерге ушундай условия жасаш керек. Үйлөрдү сонун кылып куруп, чтобы жаштар шаарга барам дебеш керек да. И анан бардык производство сонун баягындай экологически жакшы производстволорду ачып туруп, ошол жака жаштарды жылдырыш керек. Assalomu alaykum Sirena. Кандайсыздар? Мына парк турат. Күнүгө келип гулять этсе болот. Мына жанындагы кишилер эрте менен чыгып мына ушу паркты дагы Мелис Мырзахматов оңдоп койду да. Мелис. Красавчик, молодец. Мына эртең шайлоодо Мелиске поддержка берип койгула. Оштуктар не болсо дагы
беркилери караганда түзүгүрөөк иштеп берет да. Мына азыр мелис Кудай кааласа мэр болуп келе турган болсо, мына Оштогу жолдорду оңдо дейбиз. Ошто жолдор шимөлүп калды. Мына акыркы ушул 7-8 жылдын ичинде вообще только баягында ямочный ремонт кылышат. Өлүп калды да. Жолдор вообще өлүп калды. Мына мелисти поддержка кылып койгула. Мелис кайсы партиядан барып атат? Улуттар биримдиги. Ошо улуттар биримдигине поддержканы берип туруп өткөзүп таштагиле, ошо жигит кайрадан мэр болуп келсин. Элдин каалоосу да оштуктар кааласа болот. Мына айтабыз, давай. İştedi. Мына чымчыктар сайрап атат. Өмүр өтүп атат дегендей. Өзү Кыргызстандын баягы өнүгүү стратегиясы машина куруу эмес, алтын казуу эмес. Же дагы бир баягы азыр жаштар IT технология деп атат. Ал деле относительно бизге. Кыргызстандын өнүгүүсү бул биология. Кыргызстандын өнүгүүсү бул экология. Кыргызстандын өнүгүүсү бул органика. Алла Таала бизге ушундай жерди берген. Биздин жерибизде өскөндүн бардыгы органика. Эгерде мен ушул эме болуп калганымда ушундай бир колуман ушул сөзүм өтүп бир чоң болуп калганымда мен эң биринчи ушул азот, селитра, гербицид, пестицид, фунгицидтерди жок кылат элем да. Туура кыйналабыз биринчи жылы, экинчи жылы кыйналабыз, зыянкечтерден кыйналабыз. Бирок ошол зыянкечтерди аябай көбөйткөндөн кийин мына ошол зыянкечтерди дагы жегени эмне? Ошолордун жок кыла турган дагы бир энтомология илиминде энтомофаг деп коет. Мына ошолор пайда болмок дагы. Ошол энтомофагтар өзү эле тынчтат эле да ошолорду. Аны биз мына дарылап жок кылып атабыз деп бирок адашып атабыз да. Мына карагыла. Мына сууну карагыла туугандар. Мына ушул суу тынымсыз агып турат да. Бул жерде баягында краник жок, жаап кое турган. Башка нерсеси жок. Бирок мына ушул тынымсыз агып аткан суу мына ушул бойдон Өзбекстанга кирип кетет да. Мына ушу төлөйкөн, мына жаныбыздагы төлөйкөн. Мына жаныбыздагы отсадыр. Мына ошол эмеге ноокатка кетип аткандагы жолдор. Ноокатка бара аткандагы жолдор. Анан мына кара суунун көп айылдарына кече барып келдим. Кара суунун көп айылдарына суу жетпейт да. Абсолютно суу жок дейт да. Суу жок жашап атабыз дейт. Бул жерде болсо целый чоң дария агып кирип кетип атат. Агып кирип кетип атат. Урган бойдон болду, кирип кетет, болду, чыкпайт. Всё, суу кетти деп кое бергиле да. Мына бизде өзүбүздө муктаж болуп атсак сууга, сууга мисалы үчүн ичкен сууга эптеп жетип атабыз. Бирок ушул сууга муктаж болуп атсак, мына ушуну бир кандай гидротехнический бир эмелер менен ушул вопросты чечсе болбойбу? Эмне себептен мына бизде ушул жүрөк ооруткан дагы бир маселе ушул өзүбүздүн өндүрүш ноль да, ноль. Себеби дегенде эмнени күйдүрүп, эмнени бышырып, эмнени упаковка кылат. Эч нерсе өндүрбөсөк, эч нерсе өстүрбөсөк туурабы? Өстүрөйүн десек, мына суу жок. Мына мисалы үчүн мынерде суу бар. Мына паркка суу коюлуп турат. Ошон үчүн мына дарактар дагы оорубайт. Дайыма жапжашыл болуп турат да. Ушундай эле дарактарды мисалы үчүн жылына мына токой чарбасы отургузат.
Шаардын бардык мэриялары отургузат. Анан чоң ишканалар отургузат. Бирок эмне? Ошолордун отургузган дарактар бардык курап калат. Себеби дегенде суу жок, суу. Эгерде суу болгондо булар эмне? Отургуздуңбу бир формуласы. Асты тамыры жерге тийдиби, азык алып баштадыбы, анан кийин суу берсең эле, эмне? Мына бир 20-30 жылдын ичинде мындай чоң токой пайда болот да. Мына ошол токойду пайда кылыш үчүн эмне кылышыбыз керек экен? Биз суу, мына агып кетип аткан сууларыбыз. Мына Ош областын айтып көрө турган болсок, мисалы үчүн Ясы дарыясы агып кетип атат. Мына Шералидagi Өзгөн дарыясы агып кетип атат. Анан мына Куршаптын дарыясы агып кетип атат. Мына Акбура агып кетип атат. Туура? Ош областын алып көрө турган болсок, канча лаган миллиарддаган галлон суулар не агып кетип атат. А бизде болсо өзүбүздө суу жок. Мына Куршапта, Куршап айылын айтып көрөлү. Жаңарыкта алып көрөлү. Суу агып кетип атат жаныбыздан. Огородко суу жок. Кургап жатат. Огородко суу жок, кадимкидей. Мына ушул көйгөйдү чечкени биз бардыгыбыз аракет кылышыбыз керек. Айтыш керек, деш керек. Анан акча чогултуш керек. Мына айылдан акча чогултуп, мисалы үчүн Ош областында канча ошол киши боло турган болсо, бардыгыңыздарды ошол элдик салым деген тарифке өткүлө туугандар. Элдик салым деген тариф жакында ачылат. Мына ошого өтсөңүздөр күнүгө ошол силердин единицаңардан билинбей ошол 1 сомдон кетип турат. Мына ошол 1 сомдон Кудай кааласа чогултуп туруп бизне мына өтө сонун ошондой дамбаларды курабыз. Мына ошо дамбалардан сууду топтоп, кышы менен топтоп, жайы менен топтоп, мына ошо сууларды өзүбүзгө иштетебиз. Өзүбүзгө иштетип, өзүбүздүн жерлердин бардыгын сугат кылабыз. Азыр эми туугандар бир спонсорго мынаны жасап бер десең, ол бир жасайт экен. Ол бир жасаган менен жумуш бүтпөйт экен да. Анан дагы бир ишти буйруп, дагы бир байга жалдырайт экенсин, мынаны жасап бер деп. Ал бир жасайт экен, анан ал да тажайт экен, жасап берип. Эми чөнтөгүнөн кетип атса ким эле жакшы көрөт, туура? Эч ким жакшы көрбөйт. Акчаны баягы өзбек туугандар айткандай, пул жигерден чыкады дегенде, ошо акча ошо жигерден чыккандыгы үчүн бергиси келбейт. Анан жаман көрүнөбүз ошолорго. Анан бербей койсо анан кийин коррупционер деп сөгүп чыгабыз. Мына ошон үчүн туугандар, ким бай десе эл бай деп ойлоп. Мына Айбек деген жигит ошону ойлоп таптыр. Алла разы болсун Айбекке. Мына Кубаныч деген акем аябай поддержка кылып, сонун постторду жазып, сонун видео обращениялар жасап атат, элдик салым деп. Туугандарым, мына ушул видеону көрүп калсаңыздар, ушул сөзгө чечен, баягындай көздүү, мындай прогрессивдүү адамдар көрүп калса, туугандар, ушул Кубаныч акеме окшоп силер дагы 1 мүнөттүк обращение кылып койгула. Ошону видеосун жүктөп койгула. Ассаламу алейкум. Мазмуну мындай болсун. Ассаламу алейкум туугандар. Ким бай дегенде эл бай. Элден айлансаң болот. Биз азыр мынандай эме чыгардык. Ушундай. Элдин ушундай фондун ушундай негиздеп атабыз. Кудай кааласа негизделип бүткөн. Эми Кудай кааласа мына О компаниясы Ошка деп коет ел, анан Мегаком, анан Билайында ушундай элдик салым деген тарифтер ачылат. Мына ошо тарифтерден пайдалансаңыздар, силердин балансыңардан күнүгө кайрымдуулукка 1 сом алынат. 1 симкадан 1 сом. Азыр эми Кыргызстанда 10 миллион симка иштеп атат экен. Ошонун тең жарымы кошулса деле,
күнүгө 5 миллиондон кайрымдуулук болуп турат экен. Кудай кааласа күнүгө 5 миллиондон кайрымдуулукка жетип алсак, Кудай кааласа больницаларды курабыз. Мына азыркы Банецкий, Аква, анан кийин кечеги депутат айткан Хуйман деген компанияларды жок кылабыз дагы. Ордуна не кылабыз? Жакшы, таза, жалаң өзүбүзкүлөр иштей турган бекер анализаторларды коебуз. Келесиз кадимкидей эле. Ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам. Масканы тагып кирип, анализиңизди тапшырып кете беребиз. Кандай ооруңузга болсо да, Кудай кааласа ушундай иштерди кылабыз. Онун аркасынан эле Кудай кааласа ал бүтүшү менен эле уже баягы менин проектиме өчүрт келет. Ушул питомникке. Кудайым буйруса, питомникти коюп алсак, ошону менен анан экинчи проектибиз жанагы ушул эмелерди жасоо башталат. Бурголоочу буровой техниканы алып келебиз. Ошол буровой техникаларды алып келгенибизден кийин анан уже дагы акча топтоп туруп баягы каналдарды каздырабыз. Каналдарды каздырып бүткөндөн кийин анан параллельно эле сразу эле ошого байлап туруп анан мына 100 000 агроном окутуу жолун карайбыз, Кудай кааласа. Мына ошон иштерди жасайбыз. Эми Кудайдын ушул күнү көп экен. Кудайым узак өмүр берсин. Мына ушул көздөгөн, ойлогон максаттарыбызга жетели. Мына ушул видеону көрүп калсаңыздар, бирден пост жазгыла. Бирден элдик салымга өз жардамыңды кош. Элдик салым ачылсын. Элдик салымды колдойлу. Элдик салым менен биз Кыргызстанды өнүктүрөбүз. Элдик салымда береке бар. Элдик салым бул биздин жаркын келечегибизге түзүлгөн фонд. Элдик салымдын жардамы менен биз бардык көйгөйлөрүбүздү чечебиз. Себеби дегенде 1 сом берип аткан адам ошого тилектеш болот да. Канча адам ошого тилектеш болсо, ошол тилекти Алла Таала кабыл кылат. Канчалык көп болсок, жакшы тилекке. Ошон үчүн биригели, бардыгыбыз биригип туруп, мына ушул сонун ишти аткарайлы. Мына ушул Токтогул паркына бардыңыздарды чакырамын, туугандар. Эрте менен келиңиздер, күн салкын кезде келип туруп, ушул жерде көп баскыла. Кудайым буйруп насип этсе, элдик салым Гүлмира Такаева. Ассаламу алейкум. Элдик салым О компаниясында анан Билайн Мегаком үчөндө тең элдик салым ачылат. Тарифтин ичи бардыгы бирдей болот. Бирдей мегабайт берет, бирдей минута болот, бирдей СМС берет, бардыгы окшош болот. Элдик салымдан преференция сурайбыз ба, жеңилдетүү. Интернетти сразу бираз көбөйткөн, мындай кылгын, андай кылгын деп. Кудайым буйруп насип этсе, ушул ишке ашып кетсе, Кыргыздын бактына, Кудай кааласа жакшы болот. Кыргыз элим ушуну күтүп атат да, Кудай кааласа. Анан ошону менен, ошол 1 сом менен 1-2 ай иштегенден кийин анан кийин уже 10 сомдугун ачабыз. 10 сомдук күнүнө 10 сомдон 1 айда 300 сом кайрымдуулук кыламын дегендер да кошулат. Анан аркасынан сразу 50 сомдугун ачабыз. Анан 100 сомдугун. Ошону менен полный комплект болот да 1 жылдын ичинде. Каласаң 100 сомдукка кошулуп кой. Каласаң 50 сомдукка кошулуп кой. Каласаң 1 сомдукта жүрө бер. Каласаң 10 сомдук менен жүрө бер. Өзүң билесиң. Бирок эми канчалык баягы возможностуңа карап карайсың да. Өзүңүн мүмкүнчүлүгүң позволять этип атабы? Күнүнө 100 сомдон төлөп кое бер. Кете берсин. Туурабы? Элге жерге пайдаң тиет. Ошондой иншалла. Мына туугандар. Паркка келиңиздер. Парк бүгүн өзгөчө сон. Аябай. Салкын. Баскан сайын баскын келет. Кеткин келбейт. Паркка келгенден кийин парктан чыккын келбейт. Себеби парктан чыксаң эле ысык да.
болуп турат да. Бул өзүнчө эле ошо шаардын ичиндеги кичинекей жайлоо да. Жайлоонун погодасы ушул жерде. Бардыңыздарды ушундай дарак отургузгула туугандар. Мындай дарактар канчалык көп боло турган болсо, бул дарак деген бул шаардын өпкөсү, айылдын өпкөсү, райондун өпкөсү. Анда чоңдор ушул түшүнбөй жатта акыретке барганда бул сен баа бир квартира алып доляга, анан кийин курдурган үйүңө караганда ошо мэрлерге айтам да, мэрлердин ошондой эмеси бар экен. Бир баягындай высотный дом кура турган болсоң, ошолорго мэрлерге долясы бар экен, ошо домдон ажыратып бериш керек экен. Бир квартира. Ошол эптеп эле ушул байыштын жолуна өтүп алды. Акыретке көтөрүп кете албайсың. Ким болсоң да, президент болосунбу, премьер-министр болосунбу, депутат болосунбу, мэрсинби, айыл башчысынбы, калат ушул жерде, калат. Сен өзүң жооп бересиң, ошо кылгандарыңа сен жооп бересиң. Балаң, чакаңын, ошол сен топтоп берген арам акчаны иштеткен үчүн балдарыңа да сен жооп бересиң. Акыры барганда катуу болот. Ошону түшүнбөй атат да. Бул пендечилик кылып атышат да. Аз карагылачы, жолдон жеп коюп атышат. Жол бул деген вообще неприкосновенный болуш керек да. Жок. Оягынан 10 сантиметр, биягынан 10 сантиметр битумунан ичип алат экен. Баягы аз коштуруп коет экен. Кумарлаштырып беришет экен, эптеп баягы битумдун немесин баягы көбөйтүш үчүн объемун. Апарып ону жерге жалпайтып атат. Бирок не? Ал иштебейт. Иштебейт ал. Себеби дегенде ол жок да ода. Килей жок, эме жок. Анан бир жамгыр жаса эле эзилип чыгып кетип атат. Канчалаган күнөө иштерди жасап атышат чоңдор. Акыры чатак болот, астагфирулла. Мына туугандар, бүгүнкү эрте мененки жөө басууда аягына чыгып калды. Бардыңыздарга бактылуулук тилейбиз. Тынч болуңар. Ассаламу алейкум.